Саламатсыңарбы балдар? Турмуш тиричилиги, коопсуздук негиздери сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы сел, суу ташкыны жөнүндө сүйлөшөбүз. Сабактын максаты сел, суу ташкыны жөнүндө билесиңер, анын кесепети кейиштүү болоорун билип аласыңар. Өз коопсуздугуңарга сак болууну үйрөнөсүңөр. Демек балдар, табияттагы кырсыктар, табияттагы өзгөчө кырдаалдар бир эле шаарга эле аймакка эмес, бүт өлкөгө коркунуч туудурушу мүмкүн. Табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга билесиңер, суу ташкыны, сел, жер титирөөлөр, жер көчкүлөр, аба ырайынын түрдүү шарттагы бузулуулары кирет. Демек биз ушулардын ичинен мына сүрөттө көрүп турган сел, суу ташкындарын көрүп турабыз. Демек бул табигаттын кырсыгы болгондуктан биз мындан бир гана сактануу менен гана кутулуп калышыбыз мүмкүн. Демек эрежелерди эстеп калалы. Демек дароо коопсуз аймакка же дөңсөрөк жерге чыгып кет. Документтерди 2 күнгө жетерлик бузулуп кетпей турган тамак ашты суу өтпөгөн баштыктарга салып ала чык. Үйдөн чыгаарда электр жарыгыңды, газды, мешти, отту өчүр. Жардам келгенче жогорку кабаттарда же болбосо үй чатырларда, дарактарга чыгып жогорку жактарда отура тур. Дүрбөлөңгө, башаламанга түшпө, коркпоо керек. Демек ушундай эрежелер менен гана биз бул суу ташкынынан, селден сактанып калышыбыз мүмкүн. Демек албетте буга биздин күчүбүз жетпейт. Бул селди, суу ташкынын токтотуп калууга адамдын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ошондуктан бир гана сактануу жолу менен сактанабыз. Ушундай кейиштүү абалдан сактаныш үчүн дайыма билип, угуп, жаңылыктарды көрүп турушубуз керек. Демек балдар, бардыгыбыз эрежелерди эстеп калдык, бардыгыбыз эрежелерди кайра айтып беребиз.